Кезектегі сөз сұрау үшін Қозыев Алишер Абилай сізде. Рахмат, Бақыт Үсенович, саламатсыздар, урматтуу депутаттар, шақырылғандар. Негізінен Қанат Тұрғынбекович, Медер Асанович, сіздер бұл өзі мүлк фонду 30 жылдан бері жалпы мамлекеттің байлығын қорғап келген фондсыздар да. Бирок ушул акыркы 30 жыл аралыгында кандай өстү, кандай болду, оны бардыгыбыз эле тарыхтан көрүп турабыз. Бир дагы мисалы пайдага чыкпай, кайра таланып, тонолуп, жок болуу коркунучунда келген. Бирок эми былтыркы буга чейинки жетекчи Мирлан Исакбекович, Медер Асанович, сиз биргеликте иштеп ушу командаңыз менен бир топ алдыга жакшы пландарды коюп, урматтуу президентибиздин тапшырмаларын аткарып, жакшы алдыга башталган. Ошондой эле Канат Тургунбекович, сиз эми Дастыккан Адис, күчтүү менеджер, күчтүү финансистсиз. Сизге ишенип, ушундай бир чоң ишенимди бергенден кийин алдыга карай бир топ иштерди жылдырасыз деген ойдобуз. Анан эми чындыгында бүгүнкү күндө алдыга жылыш бар. Бирок сиздердин жалпы ошол республика боюнчагы мамлекеттик ишканадагы жетекчилериңиздерди реформа кылыш керек. Аны мойнуга алыш керек. Эми ошого сиздин позицияңыз кандай? Ошол боюнча. Мына 2 ай болду иштегениңизге, бир катар карадыңыз, кандай бардак бар экен, кандай иштер болуп атыптыр, кандай өзгөрүүлөр бар? Мындай конкреттүү бир реформага планыңыз барбы? Сиз туура айттыңыз. Буга чейинки жетекчи дагы Мирлан Исакбекович команда менен абдан көп жетишкендиктерге жетишиптир. Мен аны дайыма баалап атам, дайыма айтып атам кызматкерлерге, кесиптештерге. Анан азыр сиз айткан каалоо тилек реформа кылуу, мамлекеттик мүлктү туура пайдалануу, ушундан бир мамлекетке пайда түшүрүү багыттагы иш-чараларга мамлекеттик ишканаларды, акционердик коомдордун жетекчилери менен чогуу иш-чара алып барганга азыр толук күч аракеттерди жумшап атабыз. Эгерде 1,5 ал биздин темпке ылайык келбесе же мүмкүнчүлүгү жок болсо, мүмкүнчүлүк да бар, эрик да бар. Алар менен кошсоңуз дагы анан кийин объективдүү бир күчтүү специалисттерди алып келип, ошолор менен астыга жылганга мүмкүнчүлүктөр бар. Ал боюнча күнүгө бир предприятиялар менен өзүбүз чогулуп, күнүгө өзүбүз чыгып, күнүгө карап иштерди кылып атабыз. Рахмат. Канат Тургунбекович, эми мен жана айтып кеткендей, бул жерде сиз өзүңүз ишенген, ошондой эле сиз менен чогуу иштешип аткан мамлекеттик ишкананын жетекчилерин чакырыпсыз. Алдыңыз сиз чогуу биргеликте. Ошондой эле эми канчалаган, жүздөгөн, миңдеген мамлекеттеги башка сиздердин үлүшүңүз, мамлекеттин үлүшү бар. Ошондой эле толук мамлекеттин карамагындагы ишканалар бар. Ошол боюнча мисалы сиз конкреттүү айтсаңыз, жалпы бул жерде сиз орун басарыңыз менен жетишпейсиз. Себеби ал жерде коррупция тамырлашып калган. Ал жердеги жетекчилер мына бир топ жылдан бери чоң атасынан калган мурастай кылып туруп иштетип келишет, каалагандай кылып. Алардын ою ушул мамлекеттик ишкана деген бир түшүнүк бар да. Эгерде өзүнүн баласы менен же бир тууганы менен бир завод кура турган болсо, ал толук кандуу иштейт. Мамлекеттики мамлекеттик деп тура берет. Эмне себептен? Мисалы аларда жалпы база бар, завод, фабрикалар канчалаган, зданиялар, жерлер, документациялар барысы бар. Эмне себептен алар өнүкпөш керек, эмне себептен банкрот болуш керек? Өзүнүн карай турган болсок, жанындагы өзүнө тиешелүү ишкана, эң жөнөкөй бир мини ишкана ачса дагы анысы өркүндө өсүп атат. Мамлекеттик деп туруп, экинчи көз карашта мамлекеттик деген түшүнүк пайда болуп калган да. Ошого мен айтайын дегеним, бул эми мамлекеттик дегенден кийин ал сиздики, меники, биздин уулдарыбыздыкы, ар бирибиздин тиешебиз. Бир конкреттүү эми бири-бирибизге сын айтпай программаларды алып келиңиздер, биз жалпы мына коллегалар менен биргеликте кандай кылабыз, анткенде ошолорду иштетебиз. Күчтүү менеджерлерди коюш керек. Баягы 20 жыл, 30 жылдан бери жетектеп отурган банкрот деген өзү негизи уят нерсе да бул. Эмне себептен банкрот болуп атат? Жана Медер Асанович, сиз айтып атасыз.
банкроттукка даярдап атабыз, булар банкроттукка бүтпөй атат деп. Банкрот деген сөз өзү уят нерсе бул. Наоборот, биз аларды банкрот кылбай, мамлекетке алып өркүндөтүп өстүрүшүбүз керек. Мамлекет колдоп атат. Урматтуу президентибиз, мына Акылбек Үсөнбекович ар бир мисалы садиктерди кайтарып алалы, ишканаларды өркүндөтөлү деп атат. Ошону биргеликте мамлекет кепилдик болуп туруп, арзан насыяларды алып берип, мыйзамдарды өзгөртүш керек боло турган болсо, алып келиңиздер, чогуу талкуулайлы. Биз жардам берели. Эми патриоттулук сезим дагы болуш керек да. Качанга чейин эми ушинтип эле талап тоноп, алардын ою ошо өзүнүн небересине же дагы бир жээнине менчиктештирип бериш, банкрот кылган. Эч качан мисалы зыянчылыгы жок. Ошого бир конкреттүү бир программа менен келиңиздер, биз колдоп берели. Анан эми бир-эки тактап кете турган суроо. Мисалы мына бир эле банктарды айтайлы. Рекордтук көргөзгүчкө чыкты. Мисалы ошол эле Айыл банк, РСК банк. Тарыхта качан болду эле мамлекеттик банк ушунча миллиард акча тапты деген. Ошого эмне себеп болду? Эмне себептен мисалы мына 1 жыл, 2 жыл аралыгында мамлекеттик банктар миллиарддаган акчага чыгып калды. А мурда эмне себептен чыкпай жүргөн? Каяктагы баягы комбанктар ошол пайданы көрүп жүргөн. А кылса болот экен го. Ого эмне только чечим керек, эрктүүлүк керек. Ошондой эле мисалы бир эле дагы Минселхоздун алдындагы үйрөнчүлүк чарбалары тиешеңиздер барбы сиздердин? Не ал 24? 24 ГП деп едик Минселхоздун ичинде. Ошолорду азыр Минселхоз өзүлөрү реформа кылабыз. Ошолордун баарын кошуп туруп 4 ГП кылабыз деп атат. Анан ошолорду иштетебиз. Ошолордун арасында үйрөнчү чарбалар да бар. Себеби үйрөнчүлүк чарбалар боюнча дагы Бакыт Үсөнович жүздөгөн миңдеген гектарларды алышат. 1 килограмм бир кыйраткан бир үйрөн жок чыгарбайт. Только мына Өзбекстандан, Казакстандан, Россиядан үйрөн алып келип алып туруп, алар жөн эле олтурган киоск болуп атат, сатып аткан. 1 килограмм өзү өндүрбөсө, адамдар мисалы 10 сотка жерге жетпей, эгин эгебиз, клубника эгебиз, бадырың эгебиз, помидор эгебиз деп. Жер таппай атат аукциондон. Ала алышпай атат. Алар жүздөгөн миңдеген гектар жерлерди алып алып, 1 килограмм үйрөн өндүрбөй, багыты мисалы буудай же болбосо пахта өндүрүш керек болсо, ал жерлерге башка багыттагы мисалы бактарды өстүрүп, ар кандай бир атасынын мурасында иштетип атышат да. Эми ал туура эмес да ал. Ошону сиздер дагы бир көзөмөлгө алсаңыздар, ошол боюнча эле. Мисалы мына Кыргыз темир жолу боюнча. Качан биз көрдүк эле, биз өзүбүз жол салганы. 1 метр жол салган жокпуз го. Кылсак болот экен го. Ошон үчүн эми сиздерге мен эми сын айткым келбейт. Только ийгилик, андан көрө келиңиздер, күчүңүздөр жетпей аткан болсо айтыңыздар, биз жардам берели биргеликте. Эми урматтуу президентибиз колдоп атат, сиздерди поддержка кылып атат. Президенттин колуна кол, көзүнө көз болуп, эми сиздер ошону жеткирип айтышыңыздар керек. Коомчулукта жакшы сөз жок. Жалаң эле ушул ар бир райондо болобу, областта болобу, мурдатан иштеп калган адамдар менчиктештирип алып атат, башка кылып атат деген сөздөр бар. Ошого эми точка коюңуздар сиздер, айтыңыздар биргеликте, ачыктаңыздар, жакшы сайтка чыгарыңыздар, могул мондай болуп атат деп туруп. Антпесе эми баары бир жаман көрүнсө дагы бирөө жарым мамлекет үчүн патриоттулук мындай духты ойготуш керек да. Рахмат. Алишер Абдуллаевич, рахмат. Кезектеги